Эмне үчүн кээде ооруйбуз? Кудай алсыздыкты көрсөтүп атат. Азыр алдыңда курма турат, суу турат, иче албайсың, жей албайсың. Бирдекени түшүн, ал сеники эмес, ошону эсиңе салып атат. Каалагандай жей албайсың, каалагандай жей албайсың. Алла каалагандай жейсиң, каалаганчалык. Эгер биз каалаганчалык жесечи, бир отурганда бир дасторконду жалгыз эле шабыратып койсо керек эле. Кыргыздын ашказаны машалла сонунда. Биздикиндей ашказан дүйнөдө жок, ишенип койгула. Орустар дасторконго чакырса, япондор чакырса, англичандар чакырса, жинин келет. Бирке дасторконун жайып 2-3 чөгүн коюп алып, анан 2 жылдыраган суусун коюп алып, ошончосу жейле же, ичиле ич. Кыргыз жалгыз эле жеп коет анын бар. Биз жегенде карышкыр жесе өлүп калат экен, ат жесе өлүп калат экен, илим далилденген бул. Түнгү саат 12-де келет го чиркин, тойго барсаң, конокто турсаң, манты бышты манты жегилет. Дагы 1 сааттан кийин 5 бармак келет, анан эт келет. Биздин ашказанга рахмат. Эми кара, жараткан күнөөңдү кечирет экен, кечирмек тургай перселердин дептеринен өчүрүп коет экен. Анан соопту көбөйтөт. Мен ушулардын бирөкөн айтып берейин да, акырын жыйынтыктайын. Ушул китебимде Кубак деген аксакал жөнүндө жазгам, биздин айылдан чыккан. Окугандар барбы? Азиян арстаны. Ошол Кубак деген аксакал ушунчалык кадыр барктуу болгон экен, бирдеке болгондо эле үйүнө конок келсе, тиги айт бир коюн союп берсин, тиги айт тайын союп берсин десе, адамдар жоктай алчу эмес экен. Ошончолук чубагачыдай кадыр барктуу киши экен да, санжыраны билген, илимди билген, дин жагынан да, тарых жагынан да мыкты киши экен, чечен киши экен. Ушул кишинин назарынан калбай эле батасын алалы деп бере берет экен. Анан бир жолу улгайып калган мезгилде элди чакырат экен, дасторконду жаят экен, бирок өзүнүн акчасынын эсебинен. Ушунчалык адамдардын курсагын тойгозуп, анан кийин эң аягында келем, кубакка бата барели дегенде, бата бергиле мага дейт экен, бирок мен сураган батаны бергиле деген экен. Кандай бата десе, мусапыр өлүмүндө өлөйүн деген экен. Силерге ушуну сунуштаса, Кыргызстандан кетесиң, башка жакта өлөсүң, макулсуңбу десе, ким макул болот? Эч ким макул болбойт. Ошол мусапыр деген болду, тентип жүрүп өлөйүн деген сөз. Таң калат, бул батаны сага бербейбиз. Ушунчалык сыйласак, урматтасак, кадырласак, сени өзүбүз көмөбүз. Өзүбүз төбөбүзгө көтөрөбүз сени, кадырлайбыз, кадырыңды жайына коебуз. Жок, болбойт десе, суран тура болот экен. Мусапыр өлүмүндө өлөйүнчү деп. Ошол күнү бир алымды чакырып койгон экен. Башка жактан келген. Кыргыз өзүнүн айылдагын укпайт, бирок башка жактан келген болот, байкасаң. Анан алым токто дейт экен элге. Сураган батасын берип койгула дейт экен. Айла жок, анан кийин баардыгы шылкыйып отуруп, Кубак мусапыр өлүмүндө өлсүн деп дуа кылган экен. Ошол Кубак кулакка тартылып Сибирге кетип ошентип өлгөн. Сөөгү каяка коюлган эч ким билбейт. Укум тукуму калган. Эмнеге Кубак ошенткен деп чоң атамдан сурасам, балам дейт, ошончолук кадыр барктуу киши эле дейт. Конок келгенде уялып бирдеке бербей коюштан, союшун сой десе, ар кандай адам алып келип союп берет эле дейт. Ошонун баардыгы бирөөнүн акысы, кантип жооп берем деп көп ойлонгон дейт. Анан бир алым жол таап берген дейт. Мусапыр өлүмүндө өлсөң, кечириле турган шансың бар деп. Сен канча күнөө кылып атасың? Ошон үчүн берекелерим, Алла Таала күнөөнү кечирет го, андан өткөн бакыт жок. Андан өткөн бакыт жок.